Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилди. Каркыра бекети 1 апрелден тарта иштей баштайт. Кыргызстандык жөөгүлүктөр алтын медаль тагынышты. Республикалык айтышта баш байгени төкмө акын Идирис Айтбаев алды. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына билим берүү жөнүндө, мектепке чейинки билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2021 жылдын 10 февралында кабыл алынган. Мыйзамдын негизги максаты мектепке чейинки жана мектептеги билим берүү мекемелеринде инклюзивдик билим берүүнү киргизүү, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдардын билим алуусуна шарт түзүү, ошондой эле билим берүү жаатында айрым ченемдерди тактоо болуп эсептелет. Кыргыз-казак чек арасындагы Каркыра бекети 1 апрелден тарта иштей баштайт. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирет. Маалыматка караганда Каркыра бекети казак тараптын демилгеси менен ачылат. Бекет күндүзгү саат 8:00дөн кечки 18:00 чейин иштейт. Өткөрүү жайынан жарандар, транспорт каражаттары, жүктөр, товарлар жана жаныбарлар өткөрүлөт. Белгилей кетчү жагдай Казакстандагы карантиндик чектөөлөр жана эпидемиологиялык абалды эске алып, ал өлкөгө кирип жаткан кыргызстандыктар жана чет өлкө жарандары казак тарап киргизген шарттар менен таанышуусу зарыл. Эскерте кетсек, Каркыра өткөрүү жайында электрондук виза боюнча өткөрүү жүргүзүлбөйт. Аталган бекет Ысык Көл облусунун түп районунда жайгашкан. Кыргыз-казак өкмөттөрүнүн ортосундагы мамлекеттик чек арадан өткөрүү жөнүндөгү келишимге ылайык 2003 жылдын 25 декабрынан тарта Каркыра автожол көп тараптуу автомобилдик көзөмөл өткөрмө бекети болуп саналат. 2020 жылдан тарта өткөрмө бекети күнү түнү иштөө режимине өткөн. Муну менен катар тараптардын макулдашуусу менен аба ырайы жана жолдордогу шарттардан улам бекеттен өткөрүүнү убактылуу токтотуу жагы каралган. Бүгүн өлкөдө COVID-19 инфекциясына каршы эмдөөнүн алгачкы этабы башталды. Коронавируска каршы вакцинаны биринчилерден болуп саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев алды. Эмдөөдөн өткөндөрдүн абалы кандай? Алдыдагы материалда кенен сөз болот. Учурда дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө коронавируска каршы эмдөө болуп жатат. Кыргызстанга Кытай Эл Республикасынан 19 мартта 150 000 дозадагы вакцина келген. Бул партиядагы вакцина 75 000 кишиге жетет. Sinopharm вакцинасынын биринчи дозасын алгачкылардан болуп Бишкек шаарындагы номер 7 үй бүлөлүк медицина борборунда саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев алды. Вакцинацияга өзүңүздөр көргөндөй бүгүн саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин министри Бейшеналиев Алымкадыр Сабирзинович, министрлердин орун басарлары, саламаттык сактоо министрлигинин аппараты алып атабыз. Мынакей азыр 10дон ашык медицина кызматкерлери вакцинацияны алып, абалдарыбыз жакшы, канааттандырарлык. Биринчи этапта эмдөөдөн тез жардам кызматкерлери, кызыл зонада иштеген дарыгерлер, оорулуулар менен түздөн-түз байланышта болчу медиктер, ошондой эле мугалимдер менен укук коргоо органдарынын кызматкерлери алышат. Мындан тышкары Бишкек жана Ош шаарларында, Чүй облусунун Ысык Ата жана Сокулук райондорунун жарандары дагы эмдөөдөн өтөт. Бул вакцина өзү уже 65 мамлекетте миллиондон кишилер алып атат. Эч кандай бир побочный реакциясы, бир терс негативный реакциялар байкала элек. Биз дагы ишенип, азыр ошо биринчи очередте медициналык кызматкерлерди камтыйт. Бул биринчи этап. Экинчи этабында уже башка тармактарга жайылат. Алгач эмдөөгө келген жарандардын дене табы текшерилет. Андан соң вакцина алганга макулбуз деген аныктама алышат жана эмдөөдөн өтүшөт. Вакцина алгандар жарым саат бою бөлмөдө дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Коронавируска каршы эмделген ар бир жаранга атайын өздүк карталар берилет. Белгилей кетсек, вакцина алган жарандар 28 күндөн кийин кайрадан экинчи жолу эмдөөдөн өтөт. Учурда вакцина алган бардык жарандардын абалы жакшы. Өзүмдү өзүм жакшынакай сезип атам. Бул решенияга өзүм чечтим, ушул чечим менен келип алышымды туура көрдүм. Хоть жашым өтүп калса дагы алганды туура көрдүм да. Балдарымды, тегеретте иштеген сотрудниктеримди аман жүрсүн, жүрөрүн каалайм. Ошол өзүм жакшы сезип атам. Рахмат силерге. Айжамал Байырбек кызы, Самат Пратов, Медиа 24.
Кечээ 28 мартта Өзбекстандын Ташкент шаарында жеңил атлетика боюнча эл аралык марафон өттү. Анын алкагында кыргызстандык жөөгүлүктөр Мария Карабицкая жана Дарья Масловалар биринчи орунду ээлеп, алтын медалды багындырышты. Мария Карабицкая 42,195 чакырымдык аралыкка чуркоодо биринчи келип, алтын медаль тагынган. Ал эми Дарья Маслова 21,1 чакырымдык жарым марафондо баарынан озуп, алтын байгеге ээ болду. Дагы бир кыргызстандык жөөгүлүк Гүлшанай Саттарова маарага 3-чү келип, коло медальды тагынды. Ал эми эркектер арасында кыргызстандык спортчу Иля Тяпкин марафондук аралыкка жарышып, экинчи орунду ээлеген. Кечээ 28 мартта Бишкекте Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына карата Тоголок Молдонун 160 жылдыгына арналган республикалык айтыш болуп өттү. Анда төкмө акын Идрис Айтбаев баш байгеге ээ болуп, биринчи орунду Баян Акматов, экинчи орунду Акматбек Султан уулу, үчүнчү орунду Тынчтыкбек Эсенбай уулу алды. Баш байге Идрис Айтбаевке 200 000 сом, биринчи орун Баян Акматовго 150 000 сом, экинчи орун Акмат Султан уулуна 100 000 сом, үчүнчү орун Тынчтыкбек Эсенбай уулуна 50 000 сом ыйгарылды. Баш байгени алган акын Идрис Айтбаев сыйлыгынын 80% кайрымдуулукка жумшай турганын айтты. Байге фонду 1 миллион сомду түзгөн айтышка 12 акын катышкан. Тандоо туру 27 мартта КТРКнын концерттик залында өтүп, 42 акын ат салышкан.